Чүй облусунда жайкы туристтик сезонго коопсуздук күчөтүлдү. Буга байланыштуу облустук ички иштер башкы башкармалыгында гарнизондук кароо өткөрүлдү. Иш-чарага милиция кызматкерлери менен катар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, медицина кызматкерлери, туристтик милициянын өкүлдөрү жана ыктыярчылар катышты. Кароонун жүрүшүндө күч түзүмдөрү менен кызматтардын өз ара аракеттенүүсү, өздүк курамдын даярдыгы жана туристтердин коопсуздугун камсыздоого багытталган чаралар текшерилди. Ички иштер министрлигинин тескемесинин негизинде Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын тескемеси чыгарылып, 2026 жылдын жайкы туристтик сезонду өткөрүү багыты боюнча бүгүн нускамалар өздүк курамга берилди. Биринчиден биздин максатыбыз милиция кызматкерлеринин Чүй областынын аймагында келген коноктордун, келген туристтердин жана өзүбүздүн жарандардын коопсуздугун камсыздоо багытында иш-чараларды күчөтүү максатында уюштурдук. Бул талаптардын баары тең ички иштер министрибиздин тапшырмасынын негизинде бүгүнкү күндө аткарылды. Туристтерди кабыл алууга толук даяр өздүк курам. Туристтик сезондун кызуу маалында эс алуучулар көп топтолгон жайларда коомдук тартипти сактоо, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана медициналык жардамды өз убагында көрсөтүү башкы милдеттердин бири болуп саналат. Бул багыттагы иштерди натыйжалуу уюштуруу үчүн бардык тиешелүү кызматтардын биргелешкен аракетине өзгөчө көңүл бурулууда. Биздин Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгынын өздүк курамы быйылкы 2026 жылкы биздин мамлекетке келе турган конокторго, туристтерге биз коомдук коопсуздукту сактоого, туристтердин коопсуздугун сактап берүүгө биздин өздүк курам даяр. Биздин Чүй областынын аймагында азыркы күнү 47 жылып жүрүүчү пост иштелип чыккан, андан сырткары 41 чоң эс алуучу, туристтер эс алуучу жайлар бар. Аларга бизден 276 кызматкер дайыма кызмат өтөөгө бекитилген. Андан сырткары кырдаалга карата бизге туристтердин агымы көбөйгөн болсо, Чүй областынын аймагында башка жерлерде эс ала турган жерлерде дагы туристтердин саны көбөйө турган болсо, ага дагы күч каражат коомдук коопсуздукту сактоого, туристтердин коопсуздугун сактап берүүгө кызматкерлерди бөлөбүз. Күч каражатыбыз, техникабыз барды жетиштүү. Кайгууга чыккан унаалардын техникалык абалына туристтик милиция чет өлкөлүк жана жергиликтүү конокторго маалыматтык жардам көрсөтүп, алардын коопсуздугун камсыздоого көмөктөшөт. Ал эми ыктыярчылар туристтерди багыттоо, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана зарыл учурларда жардам көрсөтүү иштерине тартылат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен дарыгерлер мүмкүн болуучу өзгөчө кырдаалдарга жана чукул жардам көрсөтүүгө дайым даяр болушат. Турган милдеттерди тактоо болуп эсептелет. Гарнизондук кароонун жыйынтыгында жайкы туристтик мезгилде коопсуздукту камсыздоого багытталган бардык кызматтардын күч каражаттары толук даяр экендиги белгиленди. Жарандардын жана туристтердин коопсуз эс алуу үчүн тиешелүү тапшырмалар берилди. Санарип өлкөдө биз отоз бүт карталар менен карап келдим. Биз да санарип багыты боюнча белгилерди дополнительно киргизип. Назира Бегалиева, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй, Токмок шаары.